биздин каналга жазылып акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 22 январда Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуусунда түшкөн кар көчкү тууралуу маалымат берди. Алдын ала маалымат боюнча саат 18:04 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 138 чакырымында эки жерге көлөм болжол менен 3500 метр куб кар көчкү түшкөн. Кар көчкү 6 жеңил унааны жана 1 спринтер унаасын басып калган. Унаанын ичинен 1 жеңил унааны кар көчкү толук басып калган. Куткаруучулар кар көчкүнүн астында калган унаадан 4 адамды чыгарышып, эс учун жоготкон 1 аялды тез жардам кызматы алып кеткен. Учурда жеринде тазалоо иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу Арал жана Сосновка постторунда жеңил унааларга чектөө киргизилген. Бир короо койду Lexus'ка алмашты. Талас менен Кара-Балтанын фермерлери Lexus 470 жол тандабасы менен асыл тукум койлорду башма-баш алмашканын турмуш басылмасы жазды. Арашан тукумундагы 20 баш кой 10 козусу менен ээсине берилгендиги айтылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Так, ассаламу алейкум, мынакей. Кара-Балта жамааты Хусейн Байкен коросунан жакшы соода болду. Ушул жерде 30 баш, 31 баш. Бул аксакал чоң атабыз алып атат Хусейн Байкен коросунан. Мына уулу экен Алмаз байке. Таластан. 30 баш алышыптыр. Хусейн байке дагы үстүнө бир подарка кой кош берип атат. Атасына, чоң атага, сизге деп. Ушул 31 баш бир джипка алмашылды да, Кудай буйрса. GX Lexus Хусейн байкеге берилди. Соодаңарга береке, чоң ата, Рахмат. Аллах разы болсун. Жакшы соода болду. Биз дагы ушул сооданын үстүнө күбө болуп калдык келип. Жакшы, рахмат. Кудай буйрса жакшы кой токтулардан алды. Жакшы, сен жакшы жигит. Машалла, мыкты. Кудай буйрса мыкты. 21 баш кой 10 коз болду ушул. Жакшы? Мыктысын алдыңыздар буйрса. Мына, Кудай буйрса ушул машинага соода болду. Мына Талак экен иниси экен, Алмаз байке, Хусейн байке өкөндө соода болду. Биз да улан экөөбүз, Талды эке үчөөбүз ушул жерде күбө болуп калдык. Кудай буйрса жакшы соода болду. Хусейн байке жакшылык кайдаңыз, жакшы машина алыптырсыз. Кудай буйрса кут болсун, сиздерге мал буйрусун, Сиздерде 20 баш кой 10 козу болду. Болсун. Хусейн байке еще бирөөнү подарка берди аксакалга, мына чоң атага. Поздравляем, короче. Мына машина. Зынк 2009 жылы рестайлинг Lexus GX. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Араван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп
ал жериме бер жериме. Анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда кичине чалга жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Ата-энелер кичке балдаңа карагыба, 7 класстагы монт машинаны айдап, ГАИден качып, ГАИ кууп келди. Мына биринчи көчөдө ямага түшүп калды. Что за контроль у детей? Мына машинада отурат балдар. Азыр ушул бала көчөдө балдар сүзүп алса ким жооп берет? Кичине карабайсыңарбы балдарыңарды? Вот студенты, встаньте, я вам обращаюсь, и я вам говорю, тем, что перестаньте собирать деньги. Вы поняли? Перестаньте собирать деньги. Вот. Вот именно, что отличник собирает, именно, что староста собирает. Понимаете ли? У нас есть такая информация, что староста собирает деньги и передают там последующим преподавателям. Я всю ситуацию знаю. Меня никто не может обмануть в этой сфере. Поэтому, уважаемые студенты, будущие руководители нашего государства, нашего общества, обращаюсь к вам. Пожалуйста, с вас давайте, себе начинайте. Хорошо? Не собирайте, передайте другим студентам тоже. Теперь будет отныне, будут привлечены те люди, которые собирают средства также. То есть студент-староста, если собирает средства у студентов без поводов для передачи взятельства, если мы это докажем быстро. Так? И этого студента тоже посадим. Имейте в виду. Передайте нашим уважаемым старостам,